Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бүгін мен сіздерге Жапалақтан мына ушундай под бизнеске лайыкталынган участок плюс помещение жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Азыркы учурда даяр арендатору дагы бар. Навайкана болуп иштетилинет. Айына 45 000 акча төлөп турат. Келүү жолун бир түшүндүрүп алайын, анан сатыла турган участок менен помещенияны көргөзүп берем. Ак Тилек Круговойдон Жапалак тарапка карап бир аз эле жүрөсүздөр. Ал жерде Жапалактын Курманжан датка деген мектеби бар. Мектепке 100 метр жетпей, оң жакты карасаңыздар Арзу аталышындагы ушул помещенияны көрө аласыздар. 2 этаж. Кызыл китеби бар. Документи дагы под бизнеске лайыкталынып жасалган, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Биринчи этажы навайкана 100 квадрат метр, өйдө тарабы жатакана, ал жагы 35-40 квадрат метр чыгат. Ошо жалпысынан 140 квадрат метр. Машинага дагы обмен бар дейт. Алмаша береткен машинага делечи. Баасы дагы жакшы, жөндү коюлуп аткан кези. Алган адам менимче утса керек. Жүрүңүздөр эми. Азыр навайкана болуп иштетилинет. Аренда баасы 45 000 экен. Продуктовый магазиндер деле сураптыр. 60 000ден берип иштетели депчи. Унабай мына таанышына эле навайканага берип койгон кези. Жүрүңүздөр, биринчи этажына, экинчи этажына кирип детально бүт бардыгын көргөзүп берейин. Машинага алмашат, кызыл китеби бар, под бизнес, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Жолдун бою. Нары жакта Курманжан датка мектеби. Достор, мына көчө тараптан кирүүчү негизги эшик, ачып кире бересиздер. Мына биринчи этажы ушундай, кенен. Мына азыркы учурда навайкана болуп иштетилинет деп айттым го. Бул жакта канча бир 3 тандыры бар экен. Так. Кийин ал жакка бышкан нандарды тизип коет экен. Клиенттер келип, магазиндер алып кете берет экен. Ишти кылат экен да, кыскасыча. Бул жакка өтүп келе турган болсок, ошо ишканасы бул жер. Нанды тегеректеп, даярдап, тандырга салганга чейин. Мына жакта да холодильниктер бар экен, керектүү нерселерди коюп турганы. Мындай. Анан бул жагы раковина, пол чайкап, бул жактан деле эшик бар. Мына бул жактарга ундарды тизип коет экен. Кыскасы ушундай ишкана. Сонун. Баасына келе турган болсок, баасы канча деди? Экранга жазып коем. Эсин номерин да экранга жазып коем, аракетти кыла бериңиздер. Достор, экинчи этажына дагы чыгып келдим. Бул жак отдельно входна, лестница менен эле чыгасыздар. Экинчи этажы азыркы учурда как жатакана катары кетет. Ушул жакта жашап эс алганча эле ылдыйда жумушту кыла бересиздер, Кудай буюрса. 2 комната деп койсок болот. Бул жагы раковина бар, суу бар. Кенен жап-жашынакай болуп турган кези. Бул жакта аристондору жайгаштырылган. Нол жакта айтсаңыздар, бул жагы ажаткана, полный туташтырылган, бардыгы сонун. И бул жакка өтсөңүздөр, дагы бир комната. Бул жакты таза спальня кылып коесуздар. И бул жакта мындай душу дагы бар. Бир аз чайканып, сонун болот экен. Кенен айнектери бар, шамал кирип турат.